Керимбек Кадракуновдун адабиятка келгенине, ыр жазуу менен алектенгенине 20 жылдан ашык убакыт болду. Бул аралыкта бир нече ырлар элге тартууланып, бир катар китептери жарык көргөн. Бул жолу да адабияттын куржунуна бир китеп кошулуп, акындын Закым аталышындагы адабий ырлар жыйнагы окурмандарга сунушталды. Бул Закым китеби менин 5-чи китебим өз негизи. Бул чыгармада жаратылыш жөнүндө, табият жөнүндө, андан сырткары адамдын ички уйгу-туйгу, ички психологиясындагы бир карама-каршылыктар жөнүндө, бүгүнкү мыйзамдуу жолдо бараткан учурлардын бир жакшы даңазасы жөнүндө, айрым бир адамдык ички кагылышуулар жөнүндө айтылат да. Колдон келишинче бергенбиз. Эми чыгарма жөнүндө, китеп жөнүндө окурмандар өздөрү пикир айтышат. Окурмандардын пикирин биз күтөбүз, автор катары. Анан алар өздөрү баа беришет кандай экенинчи. Китептин ачылышына жазуучулар союзунун мүчөлөрү, көрүнүктүү акын жазуучулар, жалпы эле адабият сүйүүчүлөр катышты. Китептин баш сөзүн болсо академик, филология илимдеринин доктору Осмонкул Ибраимов жазган. Жаңы китепке Кадракуновдун калемдештери да өз ой пикирлерин билдирди. Негизгиси Керимбек мына бүгүнкү күнү ушу күндөрү 70ке жашы чукулдап калды. 70 жаш деген оңой жаш эмес. Аны 70ке чейин кээ бирлер 20-30 ашканда эле 5-6 китепти, 10 чакты китеп чыгарып койгондор да бар. Бирок Керимбек айтып атпайм, бул ар нерсени ойлонуп, баамдап, аягына чейин түшүнүп турган иш кылган киши. Ушундай калемгер. Анан ушу мына Закым деген китеби бүгүнкү күндөгү кыргыз поэзиясындагы жакшынакай өзүнүн жүзү, өзүнүн салмагы, өзүнүн бир айтайын деген ою, акценти менен келген ушундай китепти эсептейм. Ошондуктан мен көп күтөбүз, Керимбектен дагы көп күтөбүз. Кеп 70 жашта эмес, кеп адамдын жетилишинде, адамдын потенциалынын баягы ачылышында. Башка акындар менен мындай аралаштырбайсың. Өзүнчө бөлүнүп турат. Эмне менен бөлүнүп турат? Оюнун тереңдиги, анан ошол өзүнүн ошол поэтикалык саптарынын өзгөчөлүгү башкача. Ошондой болуп, анан бул Керимбек жыйнактан жыйнак өсүп келатат. Мен айрым китептерине редакторда болгон жайым бар. Ошону байкайм да. Анан могереки Закым деген жаңы китебин окуп чыктым. Баягы поэтикалык ойлор терең, анан жакшынакай мындай бир адамдын жан дүйнөсүнө таасир эте турган бир жакшынакай поэтикалык саптар менен берилген. Китептин ичине киргизилген ырлар турмуштук, жаратылышты сүйүү жана лирикалык ырлар басымдуулук кылат. Келген меймандардын арасында автордун чыгармаларына баа берген, ырларын сүйүү окуган окурмандары да бар. Артыкчылыгын айтайынчы, артыкчылыгы мисалы үчүн акындарды билем. Буура кандап кирген суудай ташып, кээде ыйлап, кээде күлүп жазышат да. А бул жанагы ташкын суудай болуп, анан кирип туруп, анан кийин кайра акырындан соолуп, анан өз мезгилине жетип калат. Ал эми Керимбек болсо, мен салыштырам эдил дайрасына. Эдил дайрасы жайык, жай агат, терең агат. Ошондойда бул канчалык мезгилде болбосун өзүнүн жакшынакай ырлары. Бул кышты кынагандар болот да аябагандай, ошондой ырды кынагандардын бири. Баса белгилей кетсек, бул китеп автордун 5-чи китеби. Буга чейин да 4 китеби окурмандарга тартууланган. Нурзада Тынаалы кызы, Эсенбек Үсенов, Таңкы Лайф үчүн.